Мынакей. Өзүңүздөр көрүп тургандай, урматтуу элим, эч нерсеси жок, кайсыл жерде даярдалган, качанга чейин жарактуу, качан жасалган, эч нерсеси жок. Ушуга көңүл буруп карасаңыздар, чыккан өндүрүш. Балдарыбыз жакшы көрүп ичет муну юпи жасап. Срок мөөнөтүн карап койсоңуздар. 4 апрель 2016 жылы чыккан. 4 апрель 2017 жылы срогу бүткөн. Бүгүн 5 январь 2022 кетчү мөөнөтү өткөн. Муну сиздерге далил катары төгүп жатабыз. Ачып кетти уже чыккан. Биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, биз азыр Баткен шаарында турабыз. Баткен шаарынын көчөсүндө жайгашкан оптовый магазинге келдик. Оптовый магазиндин аты жөнү жок экен. Жомарт Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан оптовый магазинге сиздер менен бирге да. Жақсы тақтан жатырат. 11 январь 22 жылға чейин жарактуу. Кайсы күнү чыккан жок. Бул деле ошондой. Бул кайсы жерде чыккан? Бул мына Оштон чыккан өзүбүздүн тройник, тойлордо көп алып иштетебиз. Кайсы жерде чыккан, качан чыккан, адреси эмеси жок. Бул мына жаш балдарыбыз супер конь сүйүп жейт, жакшы көрөт. Мунун 18 январга чейин жарактуу. Жарактуу экен, жакшы. Бул жерде мына качан чыккан майонези менен коюлуп турат. 10.01.20га чейин жарактуу деп туруп, качан чыккан мөөнөтү жок, кайсы күнгө чейин жарактуу. Мен сизге өткөндө эскертүү бергем, муну возврат кылышыңыз керек. Азыр муну эме алып, бир коробка берсеңиз, мен салайын. Муну жаш балдар келип азыр алып жеп алышы мүмкүн. Отравление болот, сөзсүз. Билесизби канча саат сакталат майонез кошулгандан кийин? Жок, мына срогу 10.01.20 деп жазылып турат. Кайсы күнү жасалган? Дайыны жок, эжеке силерниз. Бир коробка берейин. Бул сатуучу полкада турбаш керек. Бул жерге алып турайын азырынча. Бул баары убактысы өткөн сэндвич. Балдарыбыз жакшы көрөт. Азыраак келсиңиз. Кайсы күнү даярдалган? Эмеси жок. Кайсы күнү даярдалган күнү жок, эже? Жок. Ушунун сертификатын бериңиз. Сертификат барбы? Азыр каштады да. Жок, мага эжеке тураңыз. Сертификатын көрсөтүңүз. Мына ушул күнү даярдалган, ушул күнгө чейин жарактуу деген. Мына ушул баары сатканга мүмкүн эмес буларды. Бирок сурогу тураппы? Жок, качан күнү, кайсы күнү чыккан белгисиз. Кайсы күнү чыккан белгисиз, эже? Бул деле ошондой, Оштон жасалган. Браво деген сэндвич. Бул Годендо 13 январь 13 январь 22 жылга чейин. Кайсы күнү чыккан? Сааты жазылган эмес. Бул дагы сатылбаш керек. Мынакей. Өзүңүздөр көрүп тургандай, урматтуу элим, эч нерсеси жок, кайсыл жерде даярдалган, качанга чейин жарактуу, качан жасалган, эч нерсеси жок. Ушуга көңүл буруп карасаңыздар. Азыр торттордун баары эле ушундай чыгып атат.
Бул Баткен Актилек. Баткенден чыгып аткан торт. 22 январ 22 жылга чейин жарактуу. Бирок качан чыккан белгисиз. Булду этикетканы алмаштырып коюшу да мүмкүн. Бул алмашылыптыр, мына. Астында дагы башка кагаз алмашылган. Домашний торт. Жеген самса тестаус. Бул жерде жазылып турат качан чыккан. 3 декабр 21 жылы чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Канча жылга чейин жарактуу? Жазылган эмес. Жок. Биздин жаш балдарыбызда азыр оорулар өтө көбөйүп атат. Бул срогу жакшы экен, бар экен. 30 декабр 21 жылы чыккан. 30 январ, февраль, мартка чейин жарактуу 22 жылдан. Фистай деген чайыбыз. Бүгүн 5 январ 2022 жыл. 25.02.20 жылы чыккан. 25 февраль 20 жылы чыккан. 14.20да. Бул 24.02.21де уже сатууга мүмкүн эмес. Коробка бересизби? Жеке сураныч. Муну жаш балдар алып алат да. Бары 21 жылы 24 февраль 21 жылы срок өтүптүр, эжеке. Мөөнөтү өтүп кетиптир. Муну алып койсоңуз, Эже угутасызбы? Бериң. Карап койсузбу? Мына чаңдарды карап. Ушул баары сатылып атат азыр, балдарыбыз сүйүп ичип атат. Айланайын, апалар, эжелер, апаларым, эжелерим, ушуларды жаш балдарга алып бербеңиздер. Жаш балдарда оору өтө күч. Ишенбесеңиздер, мына сурогуну караңыздар. 1 жыл өтүп кетиптир уже, 1 жыл. Ушул чайыбыздын сурогу өткөн, мөөнөтү, жарактуу мөөнөтү өткөн. Сатылбай. Бул жаңыз баары мөөнөтү өткөн. Ишенбесеңиз караңыз. 1 жыл өтүп кеткен. Жок, 2 жыл калса сатышыңыз керек, беже? Сатпашыңыз керек. 1 жыл өтүп кетиптир. 1 жыл не кылдыңыз? Сатылып атат. Балдарыбызга арналган кола, сусундук, фреш. Тажикстандыкы. Тажикстандын жакшыраак көрсөтүп койсоңуз. Азыр граница жок, кайсы жол менен келип атат? Граница жок. Баары ушундай, Тажикстан. Мунун сурогу бар экен. Бул май. Кандай май, кайсы жол менен жасалган? Мунун составына эмне кошулган белгисиз. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Бул уже ичи суу агып. Баары ушундай, ушул май. Бул деле май, масло. Ушул майыбыз 13 декабр 21 жылы чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу астына жазылыш керек, сөзсүз. Жок. Мүмкүн 1 жыл тургандыр бул, 2 жыл тургандыр. Голландский сырыбыз ысык көлдөн чыккан. Качан чыккан? Бул жерде веси жазылган.
Элге дагы бул жерге качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу жазылыш керек? Жок. Эч нерсеси жок. Бул колбаса докторская колбаса. 12 декабрь 21-жылы чыккан. Берде 31 деп коюптур. 31-жыл келе элек. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Астына жазылыш керек? Жок. Тажикстандан чыккан өндүрүш. Балдарыбыз жакшы көрүп ичет муну юпи жасап. Срок мөөнөтүн карап койсоңуздар. 4 апрель 2016 жылы чыккан. 4 апрель 2017 жылы срогу бүткөн. Бүгүн 5 январь 2022 жыл. 3 жыл уже сакталып атат бул жерде. Тажикстандыкы. Ушул толтура. Сатылбайт. Сатылбайт булар. Далил катары менен бирөөсүнү өзүм алам. Январь 22 жылга чейин жарактуу. Кайсы күнү чыккан? Кайсыл жердин сорту? Токтоп туруңуз. Кайсыл жердин сорту? Жок. Сертификатын бериңиз сизге. Сертификатын бериңиз. Барабыз эжеке. Өзүнүн сертификатын. Мага мыйзам жол керек. Сизге мыйзам жол бербейт. Энди просрочка менен бага атат. Просрочка менен бага атат. Сизге алып келип сурогуну көрөбүз. Эмнеден көрүп окусаңыз болот. Батма-бат YouTube каналына киресиз. Мага мыйзам жол берет. Себеби мен сизге покупатель катары келдим. Мен сизди сурагымга акым бар. Bir paket ар бир магазинге барамын. Азыр просрочка мына юпини салабыз пакетке, сатылбайт. Сатылбайт. Тажикстандан чыккан 3 жыл өтүп кеткен срогу, мөөнөтү өтүп кеткен, жарактуу мөөнөтү. Муну жаш балдар 3 жылдан бери ичип ууланып, байкуштар ооруп, сарык деген көбөйдү, сироз деген көбөйдү. Оорунун деңгээли күндөн күнгө жогорулуп атат. Сатылбайт. Азыр муну күйгүзөбүз. Мен сизге кече эскертүү бергем. Мына YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, ушул кече эскертүү берип кеткенмин. Ушул күнгө чейин алынган эмес. Мен келем деп айтканмын, бирок кайсы күнүндө айткан эмесмин. Кокус кирип алынбаган, дагы эле сатылып жатат. Пакетти бериң. Кече мен жакшы эле эскертүү бергем да. Ушул баары кастрочка мөөнөтү өткөн. Бул ыргытылат, азыр көзүңүзчө апарып ыргытабыз. 20 чыккан. Ушулар да ыргытабыз. Мына ушундай салып бериңиз. Мына кече ушундай сизге көрсөтүп айткам. Алып коюңуз. Мына 20 чыккан, 21 просрочка уже. Азыр 22 күн өтпөйт. 4 май, июнда просрочка болгон. Мына бул кетчуп острый. 4 декабрь 20 жылы чыккан. 4-06-21 жылы мөөнөтү бүткөн, акыркы мөөнөтү. Муну да мусорго ыргытабыз. Сатууга болбойт.
Mönötün qarаңыз. Mına mınаңыздағы 30 mart 21 жылы шыққан, 30 декабрь мөнөтү бүткөн. 30 чейин. Бүттү бу. 30 декабрь эмес, ноябрь. Ноябрь 11 ай. Бүткөн. Муну да. Муну өзүбүз апарып нема кылдык го? Кайка алып барат, жок. Үйгө апарып. Жок. Сиз үйдө отравление болсоңуз мен жокпурмун да сен просрочканы көрүп туруп албадың. Неге? Мөнөтү бүткөн. Өзүңүзгө эмне барын жайсыз ба? Ыргыттың ака сизге. Жок. Жок, мен сизге ишенбейм. Себеби? Жок, кайтып сатылбайт. Жок. Сатылбайт. Пакет бериңиз. Бир жол машинама барып түшөйм. Жок. Анда өзүңүз пакетиңизге мусорга Азыр саласыз, апарам. токтоп туруң. Экөөбүз чогуу барабыз. Мусорга ыргытасыз. Камерага түшөсүз. Жок, өзүм машинама салып бир жол. Жок. Кайтып турбайт машина. Жок. Келем. Сону магазинден ушул кетчуктар. Жарактуу мөнөтү өткөн. Азыр эмесин. Мында вообще эле жок. Жарактуу мөнөтү өткөн 30 декабрь 2021 жылы. Азыр сиздерге далил катары ушуну мусорга ачып төгөбүз. Магазиндин ээси менен кошо төгөбүз. Биз маалет салам дегиле. Болду. Сонун магазин ээси өзү күбө болуп атат. Өзү дагы ыраазы болуп атат. Мага элимдин ден соолук керек, макул, мусорга ыргытабыз деп. Азыр көзүңүз көрчү ыргытабыз. Сиз ыраазысыз да, ыргыта берели. Ишенесиз. Мына мусорга мөнөт өткөн товарды төккөнү алып баратабыз. Албаңыздар. Юпи. Мана YouTube каналым көрүүчүлөрү, өзүңүздөр күбө болгондой, ушул Тажикстандан чыккан жаш балдарды сүйүп жеген Юпи 3 жыл өтүп кеткен срогу. Мынаке далил катары. Жакын баштырса. Мына элимдин көзүнчө мусорга ыргытамын. Сатылбаш керек. И просрочка. Магазинден чыккан кетчу мөнөтү өткөн. Муну сиздерге далил катары төгүп жатабыз. Ачып кетти уже, жыттан вообще болбойт. Барын төгөбүз.